balkim keyin baksanızlar görüp kalasızlar. Жоқ эле дегенде урматтуулар, мен ойлоп карагам 3 этаж мектеп кычыраган евро сиздикиде евро ремонт баардык орунда залында баардык айнектери терезе дүние эшикти алып турушат деп ойлоп карагам эле. Көрсө СССРден калган эски конторду оңдоп эски мектеп экен. Келип барсам агай күткачаан отурган экен. Ките киргенде кабинетинен эмне көрдүм урматтуулар? Бир гана агайдын кабинетинен жалаң калпайтпай 2000дей китеп калчу. Жалаң китептерди көрдүм. Агай менен сүйлөшүп отурдум, баарлаштым, тааныштым, эмнеге келген максатымды айттым. Бизде жүрө кой, бир жакшы салтыбыз бар деп бир класска киргизип койду. Класска киргизгенде 5-классты, 4-классты ушундай балдар менен жолуктум, окуучулар менен. Окуучулар менен жолугуп, агайдын арасынан келип суроо бергенде баарлашкыла деди. Кимдин 5-класс баласы окуучусу болсо көңүл агайдын окуучулары мага ушундай суроо берди, балким силердин да окуучуларына ушундай суроо бермек. Эмне менен келдиңиз? Кийимиңиз каяктан алган, соткаңыз канча миңдик деген жок. Мындай дейт, урматтуулар. Агайга шакирт болгонго түшкүрүп келген агай экенсиз, сиз менен таанышканыбызда кубанычтабыз. 5-класс, 4-класстын берген суроосу. Кыргызстандын идеологиясын кандай деп ойлойсуз дейт. Ана караңыздар. Кыргызстандын идеологиясын кандай деп ойлойсуз? Bir четине идеология эмне деп ойлонуп отурдум. Экинчи четинен ушундай деңгээлде өстүрүш үчүн буларга кандай методика жардам берет экен деп ойлодум. Анан агай менен чыгып, агай, мени ол тердей турган жакка киргизе берипсиз деп. Анан агай сырыңызды айтыңыз, мен сиздер менен баарлашкана келдим деп терезени карасам, окуучулардын баардыгы эшикте, баардыгы экиден бирден бактын түбүндө отурат, кагаз кармап бирдеме эле сүйлөшүп жүрөт. Агай эмне кылып жүрөт десем, окуп атышат дейт. Көрсө урматтуулар, бир убактысы бар экен, мектеп боюнча окуучулардын жаңылыгы же баардыгы эсимде жок, баардыгы эшикке чыгып алып, англисче сөздүк жактайт. Элестетиби, азыр мектепте окуучуларды биз мугалимдер кеңешме кылып туралы, силер эшикке чыгып баардыгы англисче жактап тургула деп 1 саатка чыгара берсиңер. Канча окуучу жактайт, канча окуучусу калат, канчасы мушташат, канчасы качып кеткен болот. Караңыздар. Баардыгы тең мына ошентип бактын түбүндө англисче сөздүктөрдү жаттап жүрүшөт. Анан кээ бирөө кыйкырып жаттап атат. Ит, ток, эшик, тур, терезе, виндо. Анан эмнеге кыйкырып атат десем, мындай дейт. Караңыздар. Бул үнүн чыгарып жаттай берет. Мунукун угуп алып параллельно жанындагысы жаттай берет. Экинчиси, эгер бул туура эмес окуп аткан болсо, параллельно жүрөт. Биягында 5-класс жаттап алса, биягында 8-класс. Бул туура эмес окуп атса, 8-класстын окуучусу келип оңдоп коет экен. Ана караңыздар. Ошентип урматтуулар, дагы бирөөсүн карасам сотка карап отурат. Агайдын деле балдары сотка көрөт турбайбы деп жанына барсам, ал минута карап отуруптур. Жанындагысы минутасына терминдерди айтып атат. Элестетиңиздер, 1 минутада канча термин айтат деп жарышат экен. Элестетиңиздер, биз азыр терминдерди жарыш көрөчү. Демократия, конституция дегенден андай эмне, термин кандай эле деш менен токтоп кала тургандар да бар. Урматтуулар, анан мен агайдын бир окуучусу менен жолуктум, кийин Бишкектен да окуучулар менен жолуктум. Мындай деп сурадым. Канча термин билесиз? Десем мындай дейт. Men unutуп калдым dedi. Бирок эстегенимди айтсам, так дагы мен сизге ишеничтүү айта алдым. 2,5 термин точно билем. Мындай сөздү 3000 термин билем, 2,5 термин билем деген окуучуларым мен өз кулагым менен сурап, точно 3 окуучусунан угам. И любой окуучусунан. Анан ал жакта кандай десе, урматтуу директор, мугалим, ата-энелер бар. Агайдын методикасына Гапыр Матаминов агайдын ушул мектепке келип өзү мугалим болушунун кереги жок экен. Мен агай менен сүйлөшүп, үйүнө барып барлашам, дайыма семинарларга сумкасын көтөрүп жүрөм. Кийин анда көрсө урматтуулар, бул үчүн агайыбыздын ыкмасы, методикасы бардык мектепте
kirgeni jakşı 3 nerse gerek ekan. Eğer uşul 3 nerse bolsa, men sizlerge kepildiktүү түрдө айталам. Кудай буйрса, ар биримиздин балабыз, окуучубуз Кудай буйрса, келечекти балалы болот. 3 методика. 3-өө. Бул кайсы десе, эң биринчи урматтуулар мугалим, окуучу, ата-эне üçü daima birlikte işleşi gereği. Al jakta baldarın sabahına gelsen altında mugallim degeni görünmüyor. Könülü ata-enelerden ekçi oturan eken. Ağay bularında oturup dese hurmatlılar könülü raspisayına tüşür alıp ata-eneleri gelip ağır bir klasta oturabilirken sabahta görür. Evinin faydası var dese ben keyin anladım. Hurmatlılar, üyle ayloşa degen zeytlenken balalar tapşırmanın atkanmay gelivatkanınca atkanıp gelivatkanın antanek öz gözüne göre degen. İkincisi, külle atını birden gelip orçuletmene noktura verse toylun, çıkan boylun dayananmay geliyor emez, bayan mugalim külle bayan atıyla gerekti, dayananıp gelişte tuğra geledigen. Üçüncüsü, hurmatlılar, balları makta kallatkan turbaydı. Mugallimge jardan berişim gerek eкен деп ата-эне дагы ал жерде чогуу окууга катышат экен. Ошентип урматтуулар, мен 3-чү, 2-чи, 4-чү класстарын кызыгып атайын кармап алып сурадым. Керектүү тема айтып атам сиздерге. Себеби